Assalamu алейкум достор, менин YouTube каналыма жазылган пользовательдер, байкелер, эжелер, карындаштар, баарына салам. Эгер бул жака жаңы жазылып атсаңар, ылдый жака подписаться деген жерге колуңарды шилтеп коюңуздар. Анда эмесе силер менен эмне жөнүндө сүйлөшкүм келип атат, бул эл эмне дейт. Мисалы, биз көбүз мындайча айтканда, улуулардын мындай үйдөгүлөрдүн же туугандардын влияниясынын алдында көздүн алдында мисалы кандай түшүндүрсөм болот. Ошолордун сөзү менен жашайбыз. Биз өзүбүздүн да оюбуз бар, анан алардын да ою бар. Бирок биз өзүбүздүн мисалы пландарыбызды же дагы бир башкача нерселерди, мисалы кандай максат койсок, аны биз экинчи орунга коебуз, а үйдөгүлөрдүкү мындай биринчи орунга келет да. Анан азыр мен бир нерсени түшүндүм да, именно бүгүн ушул жылы түшүнүп жатам. Анткени мен окууга туура эмес тапшырып турмун. 3 жыл жөн эле нахрен окуп турмун да. Мындай вообще кереги жок болчу да мага бул окуунунчу. Мага вообще бөлөк эме структураны тандашым керек болчу. Бирок мен үйдөгүлөрдүн немесинин алдында, ай, тиги сен чоңойгондо мындай болосуң, анан тигиндей болосуң. А бул керектүү кесип, андай мындай. Бирок мен билем, что ал окуп анан иштеген мага нахрен кереги жок ал нерсе. Так что азыр мен туруп артты карап абдан өкүнүп атам да. 21 жашымда мен ошо окууга 3 жыл коротуп, маршруткамен айылдан каждый день барып келип, ошо акча, канча нерв, канча эме, ошонун баарын эметип, азыр жаман өкүнүп жатам. Мен башка жака эметмекмин. Бирок ушуну тилекке каршы мен кеч ойлонуп атам да, анткени билбейм, кеч жетип жатат мага бул нерсе. Анан жакында эле дагы жогорку окуу жайга тапшыргам. Анан түшүнүп атам, ал жака дагы тапшыр анан окуш керек деп атканда, мен дагы мындайча айтканда ойлорум чачырап турганда, анан кийин тапшыр болуп, аяка да мен вообще кереги жок болчу да, анан мен да аяка тапшырып ийдим да. Ошентип, мындайча айтканда, үйдөгүлөрдүн айтканын кылыш керек, угуш керек. Анткени алар өз баласына эмне жамандык кааламак беле. Баардык эле ата эне балдарына жакшылык каалайт. Бирок биринчи очередь силер өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү уккула. Мен буну түшүнүп азыр ошо планды көп алдыга кое баштадым. Мен жүрөгүм кандай айтат? Мындайча айтканда, внутренний голос эмне дейт? Ошону угуш керек экен. Сеники ошо. Мисалы, сен кичинекейиңен бери кандай десем, мен мындайча айтканда, спортсмен, улуу выдающийся спортсмен болом деп келесиң да. Мисалы, бир кыйын боксер же белгилүү знаменитый хирург, врач болгуң келет. Бирок тилекке каршы сен үйдөгүлөрүңдүн айтканынын себебинен сен мисалы мугалимдин окуусун окуйсуң же дагы бир башка. Анткени сен билесиң, что мугалим сеники эмес. Бирок үйдөгүлөр сени айтып атып күндө мээңе коюп атып, анан кийин сага ошо система мээңе мындайча айтканда ой калыптанып калганда, менин ата энем мугалим болгон. Мисалы, сенин ата энең да үйүңөрдө мисалы мугалим же мындай шопурлардын эмеси болсо, так, меники андай болгон, мен дагы ошондой болушум керек деп, анан алар сага мындайча айтканда мээңе сиңирип салат да, сен өзүң ойлоп аткан нерсең жанагы ошо ичиңде эмне деп жатат эле. Мен чоңойгондо мисалы военный болом же хирург болом же мисалы боксер болом. Бул сонун кыялдар. Эгер аракет кылса, ага жетсе болот экен. Анткени көп адамдарды интернеттен көрүп жатам, ошо ойлор менен бөлүшүп. Мен силер менен да азыр мен эмнени туура эмес мурун карап, артты карап өкүнөм. Ошол нерсени силерге да айткым келди да. Ошон үчүн өзүңөрдүн эмеңерди, жүрөгүңөрдү уккула. Кечигип кете элек да. Бирок эч качан кеч болбойт. Жүрөктү угуш керек экен. Биринчи очередь жүрөктү угуш керек экен. Эгерде сен мугалим болом деп жүрдүң, анан кийин өзүң каалабайсың, бирок ата энең заставить этип окууга тапшырдың, аякта окуп жатасың, аякта 5 жыл окудуң, жерде 5 жыл жүдөп какап эле, билбейм, ар ким ар кандай, бирок 5 жыл бирок окудуң, үйдөгүлөрдүн нервин алдың, акча кетти, акча по-любому кетет, любой эле окууда акча кетет. Анан кийин артты карасаң, мындай түшүнөсүң да, мага бул окуунун нахрен кереги жок, мага бул нерсенин, бул мындайча айтканда түзүлүш, бул жолдун мага вообще кереги жок болчу. Мен вообще бөлөк жак менен кетмекмин депчи. Азыр мен энергетикти окуп алып, анан кийин түшүнүп атам да, что бул меники эмес экенинчи. Анан мындайча айтканда, үйдөгүлөргө бир ооз айтсаң, анан кайра, сен өзүң айтпадың белең, өзүң ушинтпедиң белең деген менин сөздөрүмдү кайра мага айтат да. Ооба, мен анткем, анткени мен билген эмесмин. Мен мындайча айтканда, кандай десем силерге,
өзүмдүн оюм жок болчу да, мен башка бирөөнүн ойлору менен эл эмне дейт деген неме, мындайча айтканда ошол эл эмне дейт деген сөз менде башымда да калыптанып, мындайча айтканда калган десем болот да. Тигилер деле окуп атпайбы, мен деле окуй бербейм. Тигилер деле мындай кылып атпайбы, мен мындай кыла бербейм. Бирок бунун негизи эле кереги жок экен. Эгер өзүңдүн кыялың болсо, ошон үчүн алдыга умтулуп күрөшүшүң керек экен. Мен мына жылдан баштап мотивационный роликтерди алып, көрүп, анан кийин китеп, мындайча айтканда блокнот ачып, анан бул жака өзүмдүн максаттарымды жаза баштадым да. Максаттарымды жазып, өзүмдө кандай терс нерселер бар, ошонун баарын мисалы жок кылайын депчи, ошол ойлор менен бул эмени ачып, анан мындай расход доход, ушунун баары негизи керек экен. Бирок мен бул нерсени өз жашооң менен, өзүңдүн оюң менен жашаганды мен абдан кеч түшүндүм. Билбейм, 21 жаш бирок кеч деле эмес, бирок мен азыр түшүнүп, анан кийин жанагы артта кылган нерселериме кичине өкүнүп кетем да, жакшы эле өкүнөм. Ошон үчүн азыр окууга тапшырайын деп же тапшыра албай, же дагы ойлонуп эмне кылам, өзүнүн жолун таппай жүргөндөр болсо, өзүңөргө биринчи максат койгула, абдан четкий максат койгула, ошого күндө кичинеден аракет кыла бериш керек экен. Мен мисалы келечекте эме болуп жашагым келбейт да, баягы мисалы баары эле мындай жөнөкөй кесиптин ээси болсо деле болот, бирок ар бирөөнүн ар кандай, бирок мындай айлыктан айлыкка жашап, анан кийин же аялыңды бага албай, же өзүңдү бага албай, же мындай кыйналып мындай жашагандан көрө, мындай ар бирөө эле мындай мындайча айтканда бай болууну каалайт да. Анан кийин өзүң жакпаган жумушта иштеп, өзүңө жакпаган, сага вообще нахрен ал жумуш кереги жок болчу да, бирок сен баягы айткандарын угуп, туугандарың, мындай эл журт тияк бияк айтып, туугандарың, ата энең айткандарын угуп, сен ошол жумушта өзүң каалооң эмес, ал өзүң желанияң жок ал жумушта иштеп келесиң да. Эгер сен 80% ошо өмүрүңдү жаман көрүп, анан жумушта иштеп, аны сага нахрен кереги жок, мен айтып коеюн, анын вообще эч кимге кереги жок. Ошон үчүн кеч болуп кете электе өзүңдүн жолуңду тап. Мен буюрса өзүмдүн жолумду таптым деп ойлойм, анткени абдан баарын мындайча айтканда таразага тартып түшүндүм мен эмне каалап жатканымды. Бирок буну кеч түшүнүп жатам да, бирок азыр деле ойлойм кеч эмес. Ошон үчүн силерге дагы айтып кетерим, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү уккула, биринчи очередь. Ал силерди алдабайт. Силер менен болгон мен Шаба Болотбеков. Пока. Каналга жазылып жана менин инстаграмыма катталып койсоңор болот. Шабдан Болотбеков.